Кадырман көрөрмандар берүүлөөбүздү улантабыз. Бүгүн биздин куттуу студиябызда өзгөчө конок бар. Анда таныштыра кетели, Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын төкмө акыны Асан Абсатаров агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Сизди Рыстан программасынан көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Мен да сиздерди көргөнгө, эл журтума көрүнгөнгө ыраазымын. Алла Таала насип кылсын ушу күндөрдү. Анда алгач эл менен амандашып алсаңыз, андан соң маегибизди баштайлы. Акындын айткан сөзүнөн саламдың айтам элиме. Кырсыктан Кудай сактасын, амандык берсин жериме. Ойлонуп тилеп ооматын берсе экен деймин, кыргызым кубанып турган жерине. Дайыма болсундуң ийгилик, амандашмойдо якындар. Айтат экен кой билдирип, жакшылыктындай күнүнө ооматты берсин деп турам. Жакшылык күнгө береке, дөөлөттү берсин деп турам. Улуу кичиң агалар аман болсун ой деп турам. Жаштардын барын кадырлап, сыйлаган элим бар болсун. Кадырлап сыйлап олтурган журтубуз бары бар болсун. Алланын берген тилегин актайлыда туралы, кызматыбыз той кылдындой чыкканын айтып элиме. Ызатын сыйын угалы, ардактап турган элимдин энелерге дөң атага амандык айтам элимне. Кубанып турган дайыма, жаркырап турган шамдалып жайнаган кыргыз жерине. Ардайым Кудай колдосун ала тоо кыргыз элине. Улуу кичүү жаштарың амансың будо аталар, кагылайын апалар, айланып кетчү демедей тегер энем апам деп. Ардайым элин сыйлаган урматым менен сыйыны кадырлап элим турганда, калайык калкым ардайым кадырлашып кой бир болуп. Калкыбыз аман турганга ардайым эсен болсун деп. Улуу кичүү жаштарды көргүлө бүгүн ынтымак телеканал барысын. Элдерди таанып уккун деп, элдерге ырдап бергин деп чакырып конок кылышты. Урматтайбыз, сыйлайбыз, ушундай жакшы күн экен. Береке менен дайыма бир болсо дейм ырыска. Бирибизди бирибиз колдогон элим бар болсун, оң ушундай телең ырысты. Алыстан келген коноктор Каракалпак той жеринен, Казакстандын элинен, Россия жеринен келгендерге бир салам. Улуу кичүү жаштарга кабарын айтып мен дагы кадырлап турган бир балаң. Ушулардын баарына ынтымакчылык, ден соолук, ардайым тынчтык каалаймын. Жакшылык менен береке сиздер үчүн өнөрүм азыраак болсо сиздерге тартыла ырдап арнайын. Бар болгула туугандар, бириңди бириң сыйлашып урматташып жүргөнгө Алла Таала буйруса насип кылсын ардайым. Баарыңарга береке, өмүрлүк оорубас бирден солуктуң арнайын. Ойбале, азаматсыз аке, мынакей таң эрте менен укмуштуудай сонун саптар менен коюлуштура төгүп, эл менен жакшы кабарлашып, жакшы саламдашып алдыңыз. Деги эле ушул төкмөчүлүк кайдан сизге өтүп калды? Кимдин өтүп калды бул төкмөчүлүк? Ушул коюлушкан сөздөрдү кайдан табат деп кээ ушундай көрүүчүлөр таң калышат, катарынан тез кайдан алып келет депчи. Бул төкмөлүктү Алла Таала берген кемшин мен кичинемде эле жашымда оюма келген нерселерди кошуп, эсте саталарымды бизде бир клуб болот эле, бир айылда барып алып алдына отуруп алып ушулардын ырдаганына таң калып жүрчүмүн да. Бул эми кызыкчылык Алла Таала насип кылса берет экен. Алла Таала ушу насип кылган экен. Ушу анча той-пойго барганда, той тамышларда, анан отуруштарга барганда, ошолордо кичинеден ырдап жүргөн ушу акын катарына кошулуп калдым десем туура келет да. Комузду качан колго алдыңыз эле? Комузду өзүм кичинемде бир комуз жасаганмын. Өзүңүз? Кызыгып. Мен тагам бар, ошол тагам кичине кызыктырган мени. Мынандай кыл, бул комуздун көп пайдасы тиет, кереги тиет. Уулум ушуну үйрөнүп жүргүнүң деп атам кырманда карап эле ошо буудайдын ортосуна отуруп алып, ошо кыңгыратып чертеп өчмүн. Эч ким үйрөткөн эмес. Өзүм кыңгыратып чертеп
Ошо таган бир-эки жолумда кыласың деп көрсөтүп берди. Ошол боюнча эле чертип үйрөнүп, ошо менен Алла насип кылган экен. Кызыккан адам, көңүл бурган адам үйрөнсө болот да. Кызыкпаганга кыйын нерсе. Бул эми Алла Таала насип кылган ошо кызыгып жүрүп ошо комузду үйрөнүп алдым да. Ошондо сиз угуу аркылуу комузду үйрөнгөнсүз, нота аркылуу эмес, Нота жок. Дегеле ушул жерде дагы сиздин тагыңыздын салымы өтө чоң экен. Бир жагынан комузду жасаш жолун үйрөтсө, экинчи жагынан мындай басасың, монтурдайсың дегенде. Демек азыркы күндө дагы комуз жасап келесизби? Комуз азыр эми жасай элекмин, бирок биринчи комуздун гитарадай кылып жасап алдым эле. Анан кийинки комузду карасам, көрсөм мына жагы оюлбайт экен да. Мен бул жеринен баштап, мына башына чейин ойгондум да комуздучу. Биринчи жасаганыңыз. Ой, мен анан анда панер деген болот эле, жана сайыз мезгилдечи. Ошо панер менен килей да билбейт экенмин да ошондойчу. Панер менен мынандай катарынан патинке кадагандай мыкка алып чыкканмын да. Карасаң ошондой үн берген да. Кылдарыны каяктан таптыңыз эле? Кылдарын ошол жана кайрымактардын кылдары бар го, жилкалар ошолорунан кадап, тартып, кайыштарын ошондой кылып кадап, тепкесин эптеп бир жыгачтан жасап. Анан эми биринчи жасаганда анча деле неме болбойт, билинбейт өзүңөчү. Кийин анан комуздарды көргөндөн кийин, бул жагы мындай болот турбайбы, анан кийин кайранан ушундай кылып бир комуз жасаганым. Ал комуздун бир досум бер деп айтканынан ошого бердим эле, ошо досум да жүрөт. Ошол алгачкы комузду жасаганыңызда канча жашта болчусуз? Жаштыгыңызда жасадыңыз? Мен анда окуйт болчумун, 4-5 класстарда окуйт. Мынакей, адам чынында кызыкса, кайсы эле ишин болбосун. Ошон үчүн 1% табияттан берилген талант, 99% аракет деп коет. Теше менен чапканмын да, мунун ичин оюшундан билбейм. Азыркылардын устаноктору көп да. Аябай сонун экен устаноктор, азыр оңой эле жасап койсо болот. Мен анда теше менен оюп, канча десем, 1 айдын арак бир анда оңдогом жасаганым да. Демек эч кимден жасоо ыкмаларын көрбөй туруп, комуздун өзүн эле көрүп туруп жасаган. Көйлөмүн эле көрүп туруп жасагам. Ошон үчүн мына ал жагына чейин оюп алгам да мен. Эгер комузду бул жагы оюлбогон билгенде аны тезлей жасасам керек. Кийинкисин көрүп туруп жасадым, тезлей жасадым. Мынакей, сиздин кызыкканыңыздан кызыгып, анан комузду өзү жасап, өзү төкмөчүлүккө кызыгып, өзү сөз үйрөнүп, анан мынтип кыргызга дагы бир акындардын катарын толуктаган төкмө акындардын бири болуп келатасыз да. Андан сырткары, төкмөлүктөн сырткары дагы оундурлар дегендерден ырдайсызбы же болбосо? Оундурлардан билем. Оз комуз билем. Бүгүн алып келбедиңизби оз комузду? Бүгүн алып келе албадым. Тар болуп калды убакыт. Түз эфир болгондугуна байланыштуу. Кийинки чакырганыңызда сөзсүз түрдө алып келсеңиз. Ошондо алып келип ойноп берейин. Демек кийинки чакырганыбызда сизден оз комуздан сонун күйлөрдү угат экенбизди. Алла насип этсе. Андан сырткары дагы кандай инструменттерди колдоносуз? Мен өзүм 10 жылда фотограф болуп иштегем, сүрөтчү болдум. Сүрөт жаатынан дагы. Анан биринчи армиядан келгенде, армияда булдозер болуп иштегемин. Армиядан келип, ошол булдозерга кызыгып калып, армиядан келип, Деуга келип, Алайкы жолунда иштегем. Алайкы жолун мен көп жерлерин түздөгөм. Бир машина аткан жерине 2 машина ата турган кылып сүрүп, тазалап, ошо жол боюнча иштегем, көчкүлөрдө жүрдүм. Ошентип иштеп, кийин анан сал оорчулук болуп калгандан фотограф, сүрөтчүгө өтүп кеттим. Сүрөтчүдөн анан кичине ырдап жүрүп, анан кийин бир күнү Рыспай Абдыкадыров агабыздын 50 жылдык юбилей болуп калды. Анан агам келип мени театрга, өзүбүздүн драма театрга киргизген, Каракулжадачы. Ошого кирип, ошол жерден анан жетишпеген жактан, ошол жактан толуктадым да, өнөрдүн эмесин белгисин. Анда көп кырдуу Асан агабыздан дагы жандуу үн менен чыгармаларды Оундурлардан угалы, ага. Кезип берели анда. Эми кандай чыгарманы катарып бересиз? Жаныш Кочкоров агабыздын Өмүр дайра деген ырын ырдап берем. Адамга өмүр керек турбайбы, ден соолук керек экен. Ушул ырын аябай жактырам өзүм. Ушулагандан ырын ырдап жүрчү элем, азыр ырдап берейин, элге кандай кабыл болот экен.
Vakıtlar geçkenge ötünerin Mağa gelsen geç geldi Asıl geçim kaydan çığa kaldın sen Hey Asıl geçim mağa gelsen geç geldi Caş ocırgan kadırına jetkenge emnedesin süsürüm çeçkenge Yürek sızday gülümlerim zırkılday Müntip yaşım 35'ten ötkende Karaganda gözümdeki kareksin Karaganda ışık durgandan ekmeğin Çağıp cebeyi östürüp cedanımdı Hey Çaman bütçe çalgatar gerek mi? Çağıp cebeyi östürüp cedanımdı Hey Çaman bütçe çalgatar gerek mi? Азаматсыз мыкты оон, мыкты ырлар өмүргө түбөлүктө сакталып калат деген мына ушул биз кичинекейибизде ырдалгандарына бүгүнкү күнгө чейинки аты өчпөстөн баардык кадырман калай калктын оозунда түшпөй, кайсы жерде той топурда болбосун, жора жолдоштордун жанында болбосун, сөзсүз ушуларды коштоосунда угуп келебиз. Бүгүн жалпы көрөрмандар мен ойлойм ушул ырларды угуп жатып, биздин апаларыбыз, атакелерибиз өзгө мезгилиндегилерин эстеди окшойт деп. Экранга жакын келип калган учур Ооба. Сүрөтчү болдум деп айтып калдыңыз жогоруда. Бул өнөрдү кимден үйрөндүңүз же аны да өзүңүз эле үйрөнүп алып кеттиңизби? Бул өнөрдөрүн ал мезгилде мына светный сүрөт жок эле да. Мен уже черный белый тартып мен бир өзүм тагаларым сүрөтчү эле, ошолорду ээрчип жүрүп анан кийин тартышын, сүрөттү чыгарышын, анда дарылар менен 7-8 түрлүү дарылар менен чыгарып элек. Ошолордун рецепттерин алып алып, ошолорду жасап үйрөнүп, тез үйрөндүм, бирок кыйналган жокмун. Анан ошону жасап чыгарып жүрүп, анан кийин алар менен кошулуп жүрүп, кийин Асан деген өзүмдүн агаларым бар эле. Агаларым бар эле, ошолор сүрөтчүлөр райондо иштейт эле, ошолорду ээрчип жүрүп анан кийин үйрөндүм да. Үйрөнүп алып, кийин кызыксаң выпуска жана балдарга чыгарып, выпуска чыгарат элем, биринчи мугалим дегенде чыгарат элем. Ал сүрөттөрдүн көбү сакталып жүрөт. Ал сүрөттөр азыр көпкө чыдайт. Азыркы сүрөттөр көпкө чыдабайт да. 10 жыл, 15 жылда жок болуп кетти. Мен уже бир чын дегенде ошо мен 10 бүткөн болсом, азыр 20-30 жылдан бери сүрөттөрдүн эч кандай өңү өчөлөк да. Азыркы сүрөттөрдүн химикаттары немерээк болуп калган, сал өтө сиңимдүү эмес кагазгачы. Анан бул тезирээк өчүп калат. Ал ийгиче менин сүрөтүм эч өңү өчөлөк да. Ал мезгилде ушунчалык мыкты болуп чыккан экен, дарылары күчтүү болуп чыккан, сапаттуу болгон, ошон үчүн көпкө чыдайт да сүрөтчү. Муну анан кийин светный чыгарганга үйрөнөм деп Москвага барган. Москвага барып ВДНКга барсам, ошол жерде Николай деген бир орус киши бар экен. Ошого апарып агам Москвада иштейт эле. Чакыргандан барсам, мага эч нерсенин кереги жок, мага сүрөт үйрөтүңүз.
мен сүрөт жакшы чыгарып, цветной сүрөт чыгарып кетишим керек деп. Кыргызстанга ошо цветной сүрөттү биринчи мен алып келгенмин да. Менен мурункулар болсо керек, бирок эми өзүм районумда цветной сүрөттү мен чыгарганмын да биринчисинечи. Анан ошондо Николай айтты, тарт деди, сүрөт тарттым. Немеде Бородинский битва деген жери бар, Наполеондордун немеси, эстелик музейлери, согушканда эмес деген. Ошол жерге кирип көрүп, таң калып жүрүп, анан кийин ошол неменин алдында анан элдерди тартып чыгарып берсем, сен окутуштун пайдасы жок экен, сен менен жакшы чыгарат экенсиң деп, ошо Николай таң калган да. Аябай жакшы киши эле. Уже болду, окудуң деп эле ошол жерден удостоверение, документти жазып колума карматып койгон да. Давай, өзүң иштейин буягын. Мен сени текшергенде пайда жок экен деп чыгарып туруп эле өзүн жууп көрсөткөндө. Жууп туруп чыгарсам, аябай сонун чыгып калган да. Ошондо таң калган да. Сага окутуштун пайдасы жок. Сен уже натуральный менен да жакшы экенсиң. Давай деп турган, 2 күнүнөн кийин документти жазып колума. Эң высший качественный фотограф деп удостоверение берген да. Онеке, эгер адам кызыкса, ал үчүн ошол кандай иш болбосун аткарып десе болот экен деп. Колунан келет экен, кандай иш болбосун. Адам баласынын колунан келбеген нерсе жок. Эгер ошого кызыкчылыгы күчтүү болсо, жашасаң болот. Мен эми аракет кылса, эгин эккенди да жакшы билем, мөмө жемиштерди да өстүргөндү билем. Көп нерселерге Кудайга шүгүр шыгым көп. Асан ага, атын айтсаң куту сүйүнөт дейт. Мына ушул сизди чыгармачылык чөйрөгө аралаштырган, кошкон инсандарга бир токтолсоңуз, биз устат катары бирөөнү туттуңузбу, же болбосо устат катары бирөөнү жакшы көрсөңүз, анын көзүн көрбөй калсаңыз дагы ошону сыйлап, ошонун артынан ырларын үйрөнүп, ошонун артынан ээрчип кеткен инсандар жөнүндө токтолсоңуз. Эми акындык жактан мага эч ким устат кылган жок. Ошо театрда иштегенимде Шайырбек Кадырович агам бар эле. Ошол киши, Асан, сен акын болгудай экенсиң, биздин акын менен айтышты, анан Бөкө деген абаларым бар эле, ошол киши менен анча-мынча айтышат элем. Анан алар конкурска айдап жүрүштү, Бишкекке жиберди. Анан комуздун тактыгын ошол Бишкекке барганда 1 ай окугамын. Ошол жерден 1 ай үйрөткөн, ошондо Айдаранын көрөңгүсү менен Машботойду үйрөнүп келдим. Азыр мага четкинге кызыкпай жүрүп, акындыкка неметкенден кийин кызыкпай жүрүп колам чекилип турбаса көнбөй калат экен да. Устат деп сөз баштап калдык. Шакирт жөнүндө дагы сөз кеп козгобосок болбосур. Өзүңүздүн канча шакирт даярдадыңыз? Шакирттарым бар. Өзүмдүн баламдын бирөөсү 5-инчиси. Комуз акындыкка катышып, Курманбек Бакиев президент болуп турганда жерге 1 миллион акча коюп, почта айтышта катышып гран-приге илешкен. Азыр эми Россияда жанагы тиричиликтин айынан атайын тыйынтып таппасак болбойт окшойт. Барайын деп ошол жака кеткен, азыр Москвада иштеп атат. Анан шакирттарым бар бу жерде. Өзүм инилерим барчы. Бири жээним болот, бири инилер болот. Ошолорго үйрөтүп неме кылдым, алар дагы чоң айтышка катышып, көзү көрүнүп таанып калган балдар. Анда келиңиз, эфирдик сапарыбыз дагы өз соңуна чыгып бара жатат. Кыскача анонс катары бир ушул оңдырлардан токтолуп өтсөңүз, биз дагы бизден жандуу үнгө кезек берели. Бирдир да берейин да. Азыр мен өзүм менен бирге иштеп та жүргөнмүн. Жеңишбек Шамшиттин ырынан бирдир да берейин. Той жака келип кетчан деп ырдачы эле ошол агам дагы арбага Алла таала бейишин берсин. Жаткан жер жанаттан болсун. Ушул агамдын ырындайын. Элимде эле кыргыз элибиз көптөр ырдап жүрүшөт. Ушул агам бир ырын ырдайт элем, ошону аткарып берейин. Talaydın bolu üşün, tadıkla işte bürüdün. Sargattın mınca güttürü vay, samagan gündünümüdün. Sargattın mınca güttürü vay, samagan gündünümüdün.
жарқын мүнөзүң еркелеп сүйкүм күлөсүң бөлүнгөн эмгек саатыңдан ай бөлсөңчү 3-4 мүнөтүң бөлүнгөн эмгек саатыңдан ай бөлсөңчү 3-4 мүнөтүң эмгекке сүйүң айкалып эгиниң өссө жайкалып тоо жака келип кет жаным ай той болор күнгө сөз берип тоо жака келип кет жаным ай той болор күнгө сөз берип Азаматсыз мынакайга терең ыраазычылык билдирели. Таңертең менен бизден сүйүктүү көрөрмандарга жалпы эле келип, жакшы маанайда маек куруп, жакшы угундарды эске салып, ырдап бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эфирибиз соңуна чыгып бара жатат. Эфир соңунда сизге кыскача эркен микрофон сунабыз. Урматтуу калайык кыргыз калкым, бизде көп улуттар бар. Бүт ушу элибиздин жашоосунда жашаган, элибиздин жерин көрктүү жеринде жашаган кыргыз элибизге жана башка көп түркүн улут элдерине биринчиден ысык салам айтам. Баарыңыздарга Алла таалам узун өмүр берип, ошол өмүргө жараша ден соолук берип, жашап, ынтымакта, ырыс кешиктүү ырыскылар менен ажырабай, эл журт менен, тууган урук менен тынч болушуңуздарга Алла таалам насип кылсын. Мен сиздерге ушу ден соолугуңуздар чың болуп, мени сыйлаган элим аман болуп жашашына Алла тааламдан суранам. Баарына урмат, сый. Жана сиздерге ушунчалык ушу өнөрпоздорду колдоп, өнөрчүн талантты элге таанытып отурган сиздерге дагы Алла насип кылып, жакшы ден соолук берсин. Ишиңиздерге ийгилик, эл журтум бактылуу өмүр сүрүп жашашына Алла насип кылсын. Рахмат, сизге дагы иштегиле каалайбыз. Рахмат билдиребиз. Таңертең келип көрүүчүлөргө сонун маанай каалап, жакшы кайрактар тартуулап өттүңүз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногун дагы бир ирет сиздерге эскерте кетели. Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын төкмө акыны, көп кырдоо талант эси Асан Абсаттаров агабыз болду. Биздин берүүлөр мындан ары уланат.